Андан кийинки ислам диніндегі екінші милдет болгон, парыз болгон түргүк бул намаз окуу. Ар бир мусулманга маалым болгондой эле эркекпи аял киши акыл эси толуп балагатка жеткенден кийин сөзсүз түрдө күнүнө 5 маал намаз окуш керек. 5 маал кайсы намаз? Биринчи мына таң аткандан күн чыкканга чейин багымдат намазы. Андан кийинки экинчи намаз түш оогондон кийин асыр убакыты киргенге чейин, мындайча айтканда адам баласынын өзүнүн көлөкөсү өзү менен бир барабар болгонго чейин 5 намазды окуп, андан кийинки намазды окуйсуң. Мына ушул 5 намаздын убакыты ушул убак. Түштө Алла Таалага сыйынабыз. Андан кийин адам баласынын көлөкөсү өзү менен бир барабар болгондон кийинки намаз, үчүнчү намаз асыр дегер намазы кирет. Аны да окуп Алла Таалага сыйынышыбыз керек. Андан кийин күн баткандан кийин шам намазы кирет. Шам намазын да окуп Алла Таала ибадат кылыш керек. Андан кийинки караңгы киргенден кийин таң атканга чейин куптан деген намаз бар. Аны дагы окуп Алла Таалага сыйынышыбыз керек. Мына ушул 5 убак ар бир мусулман үчүн милдеттүү түрдө ар бир мусулман аткара турган парыз болуп саналат. Бул адамдын эркине коюлган эмес. Ким кааласа окуп, кааласа окубаган ибадат эмес. Бул үчүн Алла Тааланын алдында ар бир адам сөзсүз жооп берет. Эгерде ким аткарбай кеткен болсо, чоң азапка дуушар болот. Намаздын ордунун чоңдугун биз эмнеден билип атабыз? Анткени ушул ла иляха иллаллах келмесинен кийинки эле намаз экинчи түркүк намаз болуп атат. Бул жөнүндө Куранда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүндө көптөгөн далилдер келген. Мына Аллах субхана таала Куранда вакимус-сала ва атуз-зака, намаз окугула, намазды тургузгула, зекет бергиле деп көп жерде айткан. Куранда ачып окуп көрүңүздөр, мындай буйруктар Аллах субхана таала тараптан көп келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын канчалагынан хадистери бар. Мына ошолордун бири ошо хадистин жана башында айтып кеттик, исламдын 5 түркүнүн үстүнө курулган деп. Жана ошондой эле башка Абу Хурайранын башка бир хадисинде айтат, эгерде өзүнүн сахабаларына кайрылып, эгерде силердин үйүңөрдүн алдыңардан же ошо силердин бирөөңөрдүн үйүнүн алдынан бир суу ага турган болсо, 5 тынбай, анан ошого 5 маал жууна турган болсо, денесинде кир калабы дегенде сахабалар жок дегенде, ошо 5 убакыт намаздын мисалы ошондой деген. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, намазга көңүл буралы, намазды эч качан калтырбайды, өзүбүз дагы бир туугандарыбыз дагы жакындарыбыз дагы ушул нерсеге тарбиялайлы. Андан кийин ушул намазга байланыштуу кээ бир адамдарда бир туура эмес түшүнүктөр бар, ошону дагы кыскача айтып түшүндүрүп кетели. Кээ бир адамдар мындай деп ойлошот. Ушу намазды баягы адам жакшы болгусу келсе, жакшы иш кылып коеюн деп ушундай мааниде эле окуйт деп ойлошот. Парз экенин билбеген адамдар бар. Албетте бул ушул илим издебегендиктин себебинен, өзүнүн динине кызыкпаган себебинен ушундай караңгы түшүнүктөр жүрүшөт. Ошондой адамдарга жеткирип айтышыбыз керек. Бул намаз ар бир адамдын милдети, сөзсүз түрдө окуш керек. Акыл эси бар болуп балагатка жеттиби, окуш керек. Качан гана адам баласы акыл эсин жоготуп, акылдан таяганда гана, ошондо гана мойнунан түшпөсө, башка убакта парз бойдон кала берет бул намаз. Андан кийин дагы башка бир түрлүү адамдар бар. Мындай деп ойлошот. Намаздын парз экенин билишет. Бирок мен шашпайраак окуйм, кичине жашым өтсүн, же болсо пенсияга чыгып алайын деген ар кандай шылтоолорду айтат. Албетте ким билип туруп намазды кечиктирип окубай жүргөн болсо, анын күнөөсү чоң күнөө. Намазды таштоонун күнөөсү адам баласы зына кылып, ууру кылып, каракчылык кылгандан да артыгыраак. Мына ошондой адамдар коркуш керек намазды таштагандан. Анткени көп адамдар ушундай түшүнүк менен жүрүп, кийин шашпай окуйм, ана окуйм, мына окуйм деп туруп, канча деген адамдар бул жашоодон өтүп кетти. Алардын акырети, акыбалы кандай болот? Анткени бул намаз деген исламдын эң негизги түркүтөрүнүн бири. Адамдын намазы оң болгон болсо, кыямат күнү анын бардык амалдары оңолот. Эгер намаз оң болбогон болсо, ал адамдын акыбалы кыяматта өтө кыйын болот.
мына ушундай эски түшүнүк менен жашаган адамдар бар. Буларды дагы даават кылып, аларга туура түшүнүктү беришибиз керек. Жана ошондой эле андан башка дагы бир кээ бир түрдүү адамдар бар. Намаздын парз экенин билет, бирок эми мен намаз окубай эле башка жакшылыктарды эле кылып жүрө берсем болот да, менин жүрөгүм таза, ниетим таза, башка амалдарды эле кылып атпайынбы, кембагал жаккаларга кайрымдуулук кылып атпайынбы деп өзүнүн баягы кылып аткан күнөөсүн актап намаз окубай шылтоологон адамдар бар. Албетте бул дагы туура эмес түшүнүк. Эгерде ошондой адамдардын жүрөгү таза болгондо алардын намазы оңолот эле. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, адамдын баласында бир үзүм эт бар, эгерде ошол оңоло турган болсо, баардык денеси оңолот дейт. Эгерде ал бузулса, анда денесинин баары бузулат. Ал кайсы дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал жүрөк деген. Адамдын жүрөгү оңолсо, анда ошол жүрөктүн оңолуусунун таасири адамдын сырткы дүйнөсүнө сөз көрүнүп билиш керек. Эгерде ал мен жүрөгүм таза деп коюп исламдын буйруктарын аткарбай, намаздарын окубай жүргөн болсо, демек ал адамдын жүрөгү таза эмес. Жүрөгү таза адам Алла Тааланын буйруктарын толугу менен аткарат. Аткарбагандан кийин демек анын жүрөгүндө оорусу бар, кемчилиги бар. Адам баласы текеберленбестен, чындыкты четке какпастан ушунун баарын мойнуна алып, дароо Алла субхана таала башыйып намаз окуп Алла Таала сыйыныш керек. Намазды өлгөнгө чейин адам баласы окуш керек. Же болбосо акылы тайып, акылын жоготконго чейин. Акылы жок адамга ал исламдын буйруктары парз болбойт. Ошондой адамдарга уруксат. Болбосо акыл эси бар адам, мейли ал ооруп калабы, тура албай калабы, эң негизгиси акыл эси барбы, ошол адам окуш керек. Албетте ооруп калган, кыйналып аткан адамдар намаз окууда намаздын баардык шарттары талап кылынбаса дагы өздөрү мүмкүнчүлүк болгон шарттар талап кылынат. Мисалы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, эгерде туруп окуй алсаң, намазды туруп оку деген. Туруп окуй албасаң, отуруп окуй албасаң, анда жатып алып оку деген. Демек, адам баласы өзүнүн акыбалына жараша болот. Кээде адамдар мисалы жашоодо ооруп калат, кыйналып калат, ар кандай акыбалга түшүп калат, анан ошонун натыйжасында баягы намазды таштап коюш ыктымал да. Мындай адамдар бар, мисалы ооруп калып дарат ала албай кыйналып калган болсо, же болбосо заарасы токтобой калган болсо, же болбосо баса албай калган болсо, мага үзүр берилди деп, ошонун натыйжасында намазды таштап салат. Бул дагы туура эмес. Ар бир адам ооруга жолугуп калса, же болбосо ооруп кала турган болсо, өзүнүн денеси, дене мүчөсү эмнеге мүмкүнчүлүк берет, ошончолук аракет кылып ошого жараша намаз окуш керек. Жанагыдай хадисте келгендей, туруп окуй турган болсо туруп окуш керек, тура албаса отуруш керек, отура албаса жатып окуш керек. Эгерде мисалы дарат ала албай калган болсо, жанындагы бирөөлөр алдырат, суу таппай калган болсо, таяммум деген топурак менен ала турган дарат бар, ошону алып намаз окуйт. Мындайча айтканда, намазды таштоого эч бир шылтоо жок. Адамдын акыбалы кандай болсо, ошого шариатта ошол суроону же ошол акыбалды чече турган шариатта баардык жооптор бар. Болгон адам баласы ошону издеп, таап, ошого гана амал кылыш керек. Мына бул исламдын экинчи түркү болгон намаз болду.